Урматтуу Садык Шериним, канаттуулардын канатын талыткан Казакстандын талаалардын ээси Казакстан Республикасынын достук сыйлыгы менен куттуктайбыз. Себеби бул жаңы мейкиндик баягы өзүбүздүн короодон башка мейкиндикке мурда эле өзүңүздүн киноңуз менен чыккансыз Курманжан менен бир ошентсе дагы бул жалпы эле кыргыз элинин сыймыгы деп түшүнөбүз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Биз ушул жанакы айтыштын 20 жылдыгына карата суроолорубуз бар эле. Ошол айтышты мисалы үчүн 19-жылдын аягында, 20-жылдын башында Кетмен төбө өрөөнүндө мындай акындардын университети болгондо Токтогулдун айланасында. Ошол учурда Токтогулда бир 30дан ашык төкмө акындар бар экен. Анан ошол нерсе кийин баягы Советтер Союзу болгондон кийин бул айтыш өнөрү улам баягы жазма адабиятка өткөндүгүнө байланыштуу ушулардын баардыгы жоголуп баратканга окшошуп калган болчу да. Балким жоголуп да кетет беле. Ушул нерсеге жан киргизип мындан 20 жыл мурда айтыш фондуну түзүүгө эмне себеп болду? Негизи бекеринен айтып жүрбөйбүз. Сөздөрүбүздө мамлекеттин өсүшү маданияттан башталат депчи. Бекер айтпайбыз да. Бул негизи ойдо бар болчу. Анткени ошол кезде сиз билесиз, кыргыз тили дагы бир жакшы эмес акыбалда болчу да ошол кездерде. Кыргыздын тилин өстүрүү боюнча ойлор бар болчу, башка ойлор. Бирок түрткү болгонун нерсени айтсам, ошондо бир кичинекей айтыш болду Кыргызстанда. 2000-жылдар болсо керек, 2000-жылдар. Ошондо Эрмек деген акын менен бизде Рахматулла деген акын айтышып калды. Казактын Эрмек акыны, Кыргыздын Рахматулла акыны. Казактын Эрмек акыны ушул айтыштарга катышып, казактар мурун баштаган жардамды өзлөрүнүн акындарына. Айтыштардан бир Волга утуп, машина утуп калган кез экен. Анда биздин Рахматулла акын ырдап атат, сен ушундай буржуй болуп калдың, байсың, машина айдап жүрөсүң, тиги бу деп тийишип калды эле. Эрмек акын жооп кайтарды Рахматулла акынга. Бар болсо бүтүн дүйнө колдо турар, корооңдо 1-2ден Волга турар. Кыргыздын акындары жылаңайрак ала кет деп кол булгап жолдо турар деп ырдады. Оор сөз, байке. Оор сөз. Ошол сөз менин да башыма барткан менен ургандай тийди да. Анан ошол сөздөн кийин эле чогулдук, акындарды үйгө жүргүлө дедим дагы, айтыш коомдук фонду ачылып, ошо акындарга жардам берүү процесси башталды. Муну мен эмне айтып турам? Эми ошол акындар бүгүнкү күндө өсүп, өнүп, жетилип, нече деген ак таңдай, жеш таңдайлар чыгып жаштардын арасынан бизди кубандырып, сүйүнткөн. Мына Амантай, Жеңишбек, Элмирбектен баштап тиги Алы, Азамат, акыры муногу Асылбек менен Акматтар, анан кийинки муун өсүп келе жатпайбы? Ошол нерсеге караңызчы, бир эле сөз түрткү берип атат, 4 сабыр. Көрдүңүзбү? Ошентип 4 сабыр түрткү бергенден кийин мен эмне деп айтайын дегеним, мамлекетке да ушундай маданият түрткү берет да өсүшүнө. Бизде жаңылыштык көп учурда. Биз экономиканы көбөйтөбүз, биз балан-түкүн кылабыз, биз инвесторлорду тартабыз. Мына биз намысыбызга келмейин, өзүбүз, биз деген кыргызбыз. Биз деген атабыз калтырып кеткен жер, атабыз калтырып кеткен ала тоо. Биз деген кимден кембиз? Боюбузду көтөрөлү, түздөйлү, башыбызды көтөрөлү дегенде кана биз оңолобуз. Ошол сыяктуу жана айтып кеткеним дагы ошол да, маданият бул мамлекеттен башталат деп. Сиз сурадыңыз, мен айтып бердим, айтыштан башталган. Туура айттыңыз, чындыгында ошо коррупция болбош үчүн маданият керек экен да. Маданият деңгээли өнүксө, ошол нерсе калган нерселердин баардыгы болбойт. Анан мына Курманжан датка киносу боюнча бул бүт ааламга тарап баардык жерден баягы сыйлыктарга ээ болуп атат. Ошону
каржы маселеси кандай чечилген, анан бул тартууга дагы эмне себептер болду? Bunun tartууга биринчи себепкери, биринчи күнөөкөрү бул ошол кезде жогорку кеңеште депутат болуп жүргөн кадимки Кары Курманжан Датка кайрымдуулук фондунун төрайымы Жылдыз Жолдошова деген инсан бар. Ошол тартам деп демилге көтөрүп чыгарып калды муну жыйынга. Буну уккандан эле мен Москвадан жаңы бүтүп келген убагым болчу эми. Жаңы дегенде кандай бир 2-3 жыл болуп калган бүткөнүмө. Ушул режиссерлук жогорку курсун кадимки Даңазалуу Төлөмүш Океев, мына Марважиев, Бексултан Жакиев, андан кийинки муун Баян Сарыгулов, Марат Сарылуу деген бүтүргөн чоң режиссерлуктун жогорку курсу деп аталат. Ошону бүтүрүп келип калгам. Анан жанагынтип конкурс жарыяланып калды. Мен ошого абдан жигердүү катыштым, болгон аракетим жумшап. Анткени мага да бир нерсе далилдеш керек болду. Атайын бүтүрүп келгенден кийин режиссерлук окууну, анткени мен режиссерлук окууга кеч кеттим. Бала чагамды таштап алып 40 жашымда кеттим. Жумушту таштап алып кызматтын баарын ыргытып мен киночу болом деп. Анан бир нерсени ошентип далилдеш керек болду да. Ошол себептүү мага тийип, анан бул негизинен абдан оор фильм болчу. Муну баарыбыз түшүнүп аттык. Негизинен оор фильм болчу. Анан киночулардын 99% бул фильм тартылышы мүмкүн эмес деп ойлочу. Таптакыр. Мага келип керек болсо аксакалдардын бир группасы келип мага айткан: "Садык, бул кинону тарта албайсың. Бул сенин режиссерлукка тийишип аткан жерибиз жок сага. Биринчиден карап көр" дейчи. Биринчиден бизде актер, актрисабыз жок. Мына Сабира Күмүшалиева жок. Мына Жумадылов жок, Сүймөнкул Чокморов жок, Татуу жок, Кыдыкеева жок. Бизде биринчи себептен. Экинчи себептен бул акча жетпейт. Жетпейт. Бул $1 миллион бөлүнгөн тыйын экен, $1 миллион тегерени. Бул жетпейт. Чынында эле жетпейт бул. Чынында эле эми мына өзүңүз эле ойлосоңуз, бир 600-700 кишини массовкага алып алсаңыз, анын тамагы менен, кийинген кийим менен, минген аты менен бир күндүк сиздин тартканыңыз $1,5 миллион сомдон ашып кетет. $1,5 миллион, кээде $2 миллионго чукулдап калат. Бир күндүгү. Анткени ошончо кишиге 1000 сомдон төлөп бересиз. Атын алып келгенине атына да төлөп бересиз. Кээде аты адамдан кымбат болуп кетет. Анан тамак бересиз дегендей, башка жаткызасыз кээде алыс жакта жүргөндө. Бул оңой жумуш эмес да кино. Анан биринчиден, экинчиден акча каражат жетпейт деди. Үчүнчүдөн материалдык база жок деди. Баягы кыргыз фильм жок, гүрүлдөп иштеп турган светтери күйүп, баардык шаймандары, тетиктери иштеп турган, мына бир мачтасы дөңгөлөк чыгып жатыр, чыга да албайсың аны менен деп айтышты да. Ошентип 3 нерсени айтышты. Биринчиден актердук состав жок, экинчиден каражат жетпейт, үчүнчүдөн материалдык база да жетпейт. Бирок мага ишенген топ бар болчу. Кичинекей топ. Алардын атын айтсам, ошол Айтыш фильмде иштеп жүргөн Фаркат Бекмамбетов, Акжол Бекболотов, Бакыт Турдубаев деген 3 жаш жигит. Алар көздөрү күйүп мага ишенип турат да, артыман тирелипчи, Садык байке тарта алат депчи. Анан биз ушундай чечим кабыл алдык, аябай мындайча кооптуу чечим бул, тартабыз деп. Тартабыз бул акчага. Деп анан кийин баштадык дагы, жанагы күчөдү, бизге болгон ишеним, чоң адискөй профессионалдар келди, Мурат Алиев сыяктуу оператор, мына фильмди ошол баарын тескеп башкарып, чарбалык жумуштарды алып жүргөн Зина эжекебиз, ал киши койчу, Убукеевден бери иштеп келе жаткан киши экен. Сүрөт Жамал Кожакметов аксакал сүрөтчү болуп кошулду. Инара Абдиева деген кызыбыз кошулду, ушул костюм жагынан аябагандай зор жумуш жасап берди. Ошентип отуруп анан биз чыктык да, бул Курманжан Датка фильми тартылды. Тартылганда дагы
мындай башкача болуп тартылды. Кээ бир баягы киночулар күткөндөн ашып берди, алардын күткөнүнөн. Негизи көптөгөндөрү бул суммага деги кино тартылбайт деген ойду биз жеңе алдык да, жеңдик. Айтыш фонду боюнча акын, төкмө акындардын ар бири өзүнчө мейкиндик да. Анын ичинде ошо Элмирбек дагы өзүнчө мейкиндик, ошо Элмирбектин өзгөчөлүгү жөнүндө бир айтып берсеңиз. Адис жумушту жасап жатканда бир нерсени, мейли ал жөнөкөй эле бир нерсе болобу, мисалы отургуч жасап атабы адис. Ошонун жумушун карап эле тургун келет да. Ал туура ченейт, туура кармайт колуна, туура эгерде бир жерин кесе турган болсо, балтаны дагы туура ошол жерден чабат. Эки чаап ийин келтирет, бири-бирине кынаптайт, киргизет. Бүт кыймыл аракети бүт эсептелген да. Ал неге ошентип эсептелген? Аны анткени ал ошол буюмду, отургучту ал 1000 жолу жасаган. Мүмкүн 10 000 жолу жасаган. Ошон үчүн ал баары ал бүттүгү билет. Эми ошол генийлерди биз эмне үчүн генийлер деп айтабыз, улуулуктарды эмне деп айтабыз? Алар ошол ишти биринчи жолу жасап атса дагы ошондой жасайт да. Түшүнүп атасызбы? Анын акылы, деңгээли, парасаты баары ошону эсептелүү болот дагы. Ал бул жумушту тим эле качантан бери жасап жүргөндөй чеберчилик менен, качантайдан бери жасап жүргөндөй ишеним менен жасайт да. Бул бардык жака муну кириштесе болот. Сүйлөшүп атканда мейли Элмирбек менен. Сүйлөгөнү аяр, сүйлөгөнүнүн сөзүнө шекер бал тамган, ар бир окуяны дагы айтып берсе, ошону бир кубулжутуп, бир сонун кылып, бир көркүнө чыгарып, бир укмуштуудай баардыгын жанагы биз драматургтар айтат эмеспи, баардык бөлүк сөзүн туура коюп, ырдаса эми Элмирбектин үнүн бүт канча ырчыт ырдап атса арасынан бөлүп тааныйбыз. Мукам обонун обондору чыгарган. Кайсы обону болбосун, аябагандай Кыргызга белек болуп калып кеттим. Кыргызда үзүлбөй турган миңдеген жылдар бою ошол обондорду ырдайт кыргыз. Айтышта болгон чеберчилиги, жана улуу дипломатиялыгы. Ушунча карап көрсө, Элмирбектин бир ачуусу келген айтыш жок экен да. Кийинчерикте мен кайта карап көрөм ушу Элмирбек. Качанда болсо, эгерде өзүнүн оппоненти, каршылашы антип жаман сөзгө кирип кеткен убакта дагы өйдө болуп, бийик болуп, атаандашын бийиктикке чакырып, терең маанилүү сөздөрдөн камтып олтуруп, кайта ошо атаандашын жакшы жолго сүрөп кетчү. Бул чанда гана кишидеки азаматта кезичүү нерсе да, касиет. Мындай нерсе оңой менен боло бербейт. Ошол сыяктардын баарын жыйынтыгын алып кетсек, Элмирбек мыктынын мыктысы болчу да. Мыктынын мыктысы болчу. Айтыш фондуна кийинки кездери жакшы жаш акындар келип атат да. Элмирбек Иманалиев, биздин инибиз Матыбаев, ушулардын келгендери чындыгында абдан жакшы болот. Мындан дагы көбөйүп атабы мындай? Ооба. Баягы айтышта акыркы эл аралык айтыш болду, республикалык айтыш болду, Карбулас байке. Ошондо бир дагы аты чыккан айтышкерди катыштырган жокпуз. Өзүлөрү катышкан жок да. Ушу акындардын арасында дагы бири-бирине мындай сыйлоо, ойлоо процесси бар. Ойлошсо керек, ушу балдар бир чыгып көрүнсүн, элдин астында бат алсын. Кээбилери биринчи чыгат да анткени. Анан эми ошол айтыш азыр бар, YouTube каналында, башкасында көрсөңүз мыкты. Мен ойлогондон мыкты айтышты. Мен баягы кээде көп айтыштарда карап отурганда баягы ызы келбей калганда, сөзү келбей калганда түшүнөсүң да, болбой калды, мынау оттоп кетип баратат дейсиң оюңдачы.
Бирок ошонтип көп учурларда ошондой болчу жаштар чыкканда. Бул жолу мен өзүм таң калдым, өзүм кол чаап рахаттанып отурдум. Балдарды эми карасаңыз бир укмуш балдар чыгып келет бүгүнкү күндө укмуш балдар. Тоголок молдонун жанагы тоголок. Көрдүңүзбү? Көпчүлүгү 80% таанылып элек жаштар чыкты. Элге таанылып элек. Эми ошонун баардыгы ошо айтыш фондунун уюшулгандыгы үчүн баягы баардыгы чогулуп бири-бирин көрүп жана илгеркидей болуп, бир жерге чогулуп, жазма адабият болбогондон кийин баардыгы чогулуп, акындар мыкты болгондой аябай. Анан ошо уюшулган үчүн ушундай нерсе болуп атат деп ойлойбуз да. Анан эми мына Эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгына карата жакында айтыш деп кечээ келип эле Асылбек ушу айтыш фондунун төрагасы, жаш акыныбыз Асылбек келип сүйлөшүп кетти. Кечээ күнү эле кечинде сүйлөштүк, өткөзөлү. Пандемия жолтоо болбойбу десем, жок, элдер барып атат, жолтоо болбойт деп мени ишендирди. Анда өткөзөлү деп чечтик. Маданият министрлиги дагы жардам берели дептир 500 000 сом менен. Анан буйруса өткөзөлү ал деген чечимге келдик. Эми мындан нары ушу айтыш фондун дагы өнүктүрүү боюнча кандай иш-чаралар? Ойлосо ойлор чыга берет. Мындай да ойлор бар. Мүмкүн бул оюбуз да мүмкүн бир кезекте ишке ашар. Деги эле бул айтыш өнөрү бүт эле түркий элдерде, бир гана казак менен кыргыз эмес, бардык эле элдерде. Менин оюмча аралашканда. Муну бекеринен болгон. Бекеринен Расул Гамзатов жазат эмес, менин атам ашук болчу деп жазат турабы. Анан минтип ырдачу дейт элдин арасында. Эсте жанагы китебинде. Атасы жөнүндө көп жазат го, жанагы бирөөнүн шыпыргызын алып алып, бирөөнүн сабаганы жөнүндө. Ошол маселен туура эмес сүйлөп атканда. Көрдүңүзбү, айтат, шыбыркыгың берип турчу деп бирөөнү алып туруп, шыпыргызы менен сабайт эмеспи. Ошол сыяктуу бул өнөр болгон. Бул Туркияда дагы мындай калып калган экен да, кээ бир областтарында, бирок башкача формага өтүп кеткен, баягы узарты ырдаган. Азербайжанда да бар экен. Анан ушул өнөрдү бүткүл Туркияга жайылтса деген мындай немен бар да, бүткүл түрк тилдүү адамда эмеге жанса. Ойлосоңуз, Туркияда дагы ушинтип төгүп ырдап турса деп ойлойм да. Азербайжанда дагы ушинтип төгүп ырдап турса деген ой кетет да. Анан бул эми чоң жумуш болот албетте. Чоң жумуш, бунун үчүн калк көнүш керек, эл көнүш керек ошол жактан. Андай дагы ойлор бар. Ал эми айтыштыкы боюнча мен көп энесе айтып калам. Жаңылыктарды кошо, бүгүнкү күндөгү технологиянын өскөнүн кошо камтышыбыз керек. Ошол эле элге жеткизүүдөгү жолдорду, мына социалдык желенин тармактарын, башкасын, дагы бир элге жеткизүү ыкманын дагы бир формаларын ойлоп чыгыш керек деген ойдомун. Бул жаңы технологияларды пайдалана билүү, мобилдүү, мисалы элдин арасына барганда дагы, эми мен азыр майдалатып айтып атамбы, сиз сурагандан кийин айта берейин да. Негизи куралат турмуш майдадан, байкабайт аны майдадам деп бекер Райкан акесин ырын ырдабайт бекер Эстебес аке. Мисалы азыркы технологияны дагы карап көрүш керек да. Мисалы элдин арасына барганда дагы мындай бир аппараттар болсо, кичинекей үн чыгаруучу, чоңураак үн чыгаруучу. Ошондо комузду алганда эле, ошол сенин чөнтөгүң деле болсо деп ушундай керемет ойлоном да, мындай кирип барып эле мынтип ырдап. Анда ошо чыгып турса сизден үн. Бул азыркы аппараттар буга келип калды. Анда сонун болот эле, акын мобилдүү болот эле, аябайчы. Акын микрофонго байланбай, мобилдүү болот эле, ат үстүндө болобу, кайсы жерде болот. Ушундай нерселерди, эл кыдыруунун жолдорун айтып калам. Эл кыдырыш керек, башкасын айтып калам. Негизи эле ойлонсоңуз чыга берет го деген ойдомун да, токтобойт. Бул токтобош керек. Илгери только акындар аркылуу гана айтылганда, чындыктын бар акындар айтканда, башкалар айтылган эмес, ошолор аркылуу айтылган. Эми бүгүнкү күндө дагы ошол айтыш фондусундагы акындар тууралуу дагы
ошондой бүгүнкү заман жөнүндө айтылган чындыгында бар. Бул боюнча Карбалас ага мен сыймыктан алам. Бир кезде билесиздер, керек болсо ошол эстекемдердин убагында деле айла жок акындар айланайын партия кагылайын деп партия деп ырдаганга мажбур болчу. Билесиздер, коммунисттердин убагында. Ошол айтышманын түзүлгөнү дагы биз эриктүү, көз карандысыз акыйкатты айткан акындарды жарата алып, жана ошол акындардын башына ушул Элмирбек, ушул Амантай, Жеңишбек ал азаматтар туруп бергенине мен кубанычтымын. Бул нерсе демек жок дегенде дагы 30 жыл, 50 жыл барат. Бул чоң мамлекеттин өсүшүнө чоң пайда тийгизе турган нерсе. Мамлекетте дагы саясий кырдаалдан улам эркиндик да камалып калышы мүмкүн, сөз эркиндиги да камалып калышы мүмкүн. Башка да бир моралдык, гуманитардык жактан кыйынчылык акыбал түзүлүшү мүмкүн. Бул саясатчыларга ишенип да кереги жок көп нерсегечи. Анткени алмашатпайбы улам саясатчылар тура. Ар бир саясатчы өзүнүн саясатын жүргүзүп атат. Ошондой да барып калышы мүмкүн. Ошондо ушул акындар элге бел болуп берет. Ошондо ушул акындар элге дем болуп берет. Ошондо ушул акындардын оозун жаба албайт алар. Ошондой кыйынчылык күн түшсө, ушул акындар элдин оюн, демин, сөзүн жетсе турган болот да. Сиз өзүңүздү да ыр жазат деп. Ооба. Көп жазбайм. Окуп берейинби сизге бирөөнү? Бир окуп. Каалаганча жашаш үчүн хаямдай, илхом үчүн жанындагы аянбай, кээде артып мухиттерди куржунга, кээде битим сыгып жүргөн сараңдай, бир күн сайран, хандар жеген тамак жеп, бир күн ачка жутуп сууну карандай, бир күн жанып сүйүү лаззат отуна, бир күн калып бак түбүндө каралбай. Даярсыңбы? Анда жүрөк тоо экен, а мен жүрөм тоо келге бара албай. Молодец. Дагы эми оюма келгендерди жазып айтып берейин. Баягы патриоттук сезим мүмкүн эме болгондо, ойлонгондо жазам да. Ойгон кыргыз жаттың жерде 1000 жылдай, жан баштаган тарыхыңдан бир жылбай. Жаныңды үрөп жасабасаң атыңды, жаратканда жардам бербейт бир кылдай. 4 сап менен. 4 сапты багырып Салижан Жигитовдун сөзүн эстеп атам. Салижан Жигитовдун сөзү бар да эмне деген. Кыргызды экиге бөлсө болот дейт. Манастын учуру, андан кийин Чыңгыз Айтматовдун учуру деп атпайбы, ошол 1000 жыл уктап калган учуру. Же болбосо. Жарыкта жол адаштырат, жаңылат, анык жолдор караңгыда табылат. Күндүзү биз калпыз салган издерге, түндө жылдыз багыт берер жаңдап. Муштап экен. Ушундай. Чоңагын турбай. Жок, мен кээде гана жазам муну. Кээде гана жазып коюп. Жаңы ойлор бар экен да сизде, эң башкысы. Рахмат. Рахмат. Сизге рахмат.